Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплекси балдарды кабыл алууга эшигин ачты. Учурда облустун аймагындагы ар бир район, шаарлардан келген жалпы 400дөн ашык жакын ата-эне мээримине муктаж балдар эс алууда. Алардын 10 күн бою көңүлдөрүн көтөрүп эс алдырууга бардык шарттар түзүлгөн. Азыркы кезде бул реабилитационный центр болгон үчүн биздин президент Садыр Нуркожоевич кабинет министрликке берди указание. Азыркы кезде алар финансирование жагын чечип атат. Алар жагын чечилсе, биз дагы аларды биздин шартта бүт бардык условия бар. Аларды тозуп алып, лечение кылдырып, сыкөлдө эз алдырып, ошол эле коляска менен сыкөлдүн жегине түшүп бара турганга биз условия создавать этип бердик. Эс алган балдар жаркыраган жаңы, шарты жакшы имаратта жатышып, аларга 3 маал ысык тамак, 1 маал таттуулар менен бекер камсыздалды. Ошондой эле аталган борбордун жетекчилиги тарабынан Чолпон Ата шаарынын көрүнүктүү кооз жайларына экскурсиялар уюштурулат. Ушу Алтын балалыкка келгенибизге аябай сүйүнүп аттык. Ар кандай конкурстарда өтүп жатты. Аябай конкурска мындай баары тең активдүү катышып, эмкиде жеңбей калса аябай жеңебиз деп аябай атаандашып, аябай сонун өтүп атты конкурстардагы. Бул жерге келгенибизге аябай сүйүнөбүз. Бул жердин кооздугу дагы аябай жакшы экен. Бул жактан жаңы досторду да көп таптык. Бул жерге дагы келгибиз келип эме кылып турабыз. Дагы качан келет болдубуз экен деген ойлорубуз аябай сонун өтүп атат биздин күнүбүз. Бүгүн акыркы күн болгондуктан аябай кеткибиз да келбей, мындай убактыбыз бат эле өтүп кеткендей болду. Мен бияктан көп досторду таптым. Бияктын воспитательдери аябай мээримдүү эжелер бар экен. Күндө эртең менен физзарядка жасатып жатты. Саат 7-лерде туруп, кечинде дискотека кылып жатышты. Биз якта теплоходко түштүк. Жана Рухордого барып келдик. Ачык асмандагы музейгечи. Ал музейде Чыңгыз Айтматовдун дагы немелери бар экен. Экскурсия кылдык. Борбор ысык көлдүн түндүк жээгинде жайгашып, көлдүн климаты, балнеологиялык шарттары балдардын ден соолугун чыңдоого жана калыбына келтирүүгө ыңгайлуу. Ошондой эле жайкы лагерде эс алган ар бир баланын коопсуздугу да тыкыр көзөмөлгө алынат. Рухордо комплексине алып барышты, теплоходко түшүрүлдү. Ошонун баарын жол кире жанакындай каражаттарын баарын өз моюндарына алып, балдардан эч кандай чогултулган жок, акчаларчы бекер эс алышты. 4 маал тамактанышты. Ушундай көп лагерлер көп болсо деп ойлойм да. Кыргызстандачы аябай балдарга жакты, дагы келебизбежи деп эметишти, сурап атышты да, жакты деп. Шарттары жакшы экен, бүт талапка ылайыктуу комнаталар, эмеректер шартка жооп берет экен. Жакшы коопсуздуктары бүт сакталды. Биякта кызматкерлер көзөмөлдөп атышты. Андан тышкары биз ар бир райондон ошо балдардын санына жараша вожатыйлар келип көзөмөлдөп атты. Белгилей кетсек, аталган комплекс 2022 жылдын июнь айынан тартып 17 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан иштей баштаган. Азыркы тапта бардык облустан балдарды кабыл алууга даяр. Мадина Бакирова, Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.